Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бизде болсо эфирибиз дал болуп аткан чагы биздин эфирибиздин 2 сааты дагы башталып, орто жерине жетейин деп калды, билинбестен. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызга дагы келген дагы сонун бир коногубуз бар. Аны болсо азыр алдыңкы мүнөттөрдө көрөсүздөр. Кандай конок экенин биздин астыбызда турган дайын болду окшойт. Малбеттерди көрүп эле дайын болду окшойт. Ооба, чындыгында өзгөчө, кесиптеш өзүңүз айтып кеткендей. Ал кишинин сүрөттөрүн көрүп биздин студиябызда өзгөчө көркөбөлөнө түштү окшойт. Ооба, өзгөчө туптуура айтасыз. Кошулам. Өзгөчө таланттын ээси. Чынында мен сүрөттөрүн көрүп аябай таң калып атам. Чын эле ушул адам баласынын колунан жаралганбы деп. Фотошоп менен эле жасап койгон сыяктуу экен го. Ооба. Бул тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө кененирээк сүйлөшөбүз. Сөзсүз түрдө. Сүрөтчү, гример, өзгөчө талант ээси Нурай Абдыбекова бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыз менен кандайсыз? Жакшы, жакшы. Өзүңүз да суп-сулуусуз, өзүңүздүн сүрөттөрүңүздөй эле. Боеп койгондой мындай. Ооба. Жакшы. Фотошоп кылып койгондой эле. Кош келдиңиз. Бүгүн сизди студиябызда көрүп турганыңызга кубанычтабыз. Биринчи камераны карап, жалпы көрүп турган телекөрүүчүлөр менен амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Мен атым Нурай. Мен өзүм сүрөтчү болуп эсептелем. Анан сүрөт боюнча сабак берип иштейм. Андан тышкары аябай көп кесиптерим бар. Дагы эфирде таланттуу адам, баардык жагынан таланттуу деген сөз ушул жака жарашат окшойт. Нурай айым, алгачкы сурооmu айтыңызчы. Дагы кандай таланттарыңыз бар? Гример деп өзүңүз айтып кеттиңиз. Ал деле өзүнчө эме болуп, профессия болуп саналат. Ал адамдардын бетин боеп, ар кандай грим жасап, балдарын, ооба. Кинолор менен да иштешип калган күндөрүм болду. Грим жасап бетке. Көргөндүсүздөр жанагы кан, ар кандай рана болуп ошол. Андан тышкары визажист болуп да иштейм. Анда окуп бүтүп, по праздникам чыгып ошо адамдардын бетин боеп дагы чыгам. Дагы бий менен алектенем, бирок аны профессия деп айта албайм, талант деп айта албайм, бирок аябай жакшы алектенип, аябай жакшы көрөм. Ырдайсыз дагы? Жок. Ошол ырга жокмун, бирок айтышат үнүм бар деп. О, чын делеби? Бирок билбейм, өзүмө жакпайт. Бирок мындай немелерге, отуруштарга барганда, караокелерге барганда ырдап каласыз. Кээде ырдап коем, бирок менин айланамда аябай таланттуу адамдар көп, анан особенно ошол ырдаган кыздар көп, анан алардын ырдаганын угуп айыкпайм. Бүгүн анда сизди сөзсүз түрдө ТС телеканалынан ырдатабыз. Ырдатып? Жок. Биздин режиссерлор музыка даярдап койсоңуздар, жакшы бийлейт музыкаларды. Жакшы бийлейсиз. Мен ылайыктап кийинген жокмун, өзүм хип-хоп бийлеген жакшы көрөм. Көйнөк менен окшошпой калат го дейм. Сонун Нурайым. Бүгүнкү темабыз, бүгүнкү маегибиз дал ушул сүрөт жаатында болмокчу. Негизи дал ушул сүрөт жаатында канча жылдан бери жүрөсүз? Кичинекей кезинен бери. Аябай жакшы көрөм сүрөт. Мектептен деле постоянно сүрөт тартып, ар кандай конкурстарга катышып, эч качан алыстаган эмесмин да. Бул жаатта билимиңиз да бар. Ооба. Ооба. Колледжди бүткөм. Дальше кайда эметкен жокмун, анткени смысла не было. Я уже достаточно эмем бар болчу, ошондуктан колледжди бүтүп эле анан иштеп баштадым. Жакшы экен. Нурай, анан сизди азыр экран аркасында көрүп турган мырзалар, жана биздин режиссерлор, операторлордун бардыгы эле дароо эле кызыга баштады окшойт. Жашы канчада деген сыяктуу. Ошондой суроолорго да жооп берип кетесизби? Ооба, мен айттым, мен жашым 24 деп, анан дагы эмне? Кайсыл жерден болосуз? Нарындан болом. Чаек айылы. Нарындан чаектемин десем эле баары айтып берет, супер саячка деп. Саячка деп, Аябай знаменитый окшойт, бирок мен кичинекей кезинде анча деле көп укпачумун, бирок ушул шаарга келип иштеп, анан таанышып баштаганда постоянно айтышат да, ошо супер саячка турбайсың. Сон негизи эле кесиптешим болбой эле жеке жашоо суроолоруна өтө берет. Сон Нурайым. Рахмат. Ал жакка өтпөсөк болбойт да, бирок сүрөт жаатында сүйлөшөлүчү. Артыңызда турган сүрөттөрдү дагы бүгүн кеп кылып кетпесек болбойт го кесиптешим. Артыңызда турган боектон жасалган сүрөттөрүңүз өтө эле. Бул сүрөттөрдүн баардыгы өзүңүзгө таандык. Ооба, өзүм тарткам. Өзүңүздүн калемиңизге. Эч кандай фотошоп сиз айткандай жок. Вручную кол менен тарткам.
негизи эле ушундай закат, аябай нежный сүрөттөр тартканды жакшы көрөм да. Өзүңүз да аябай нежный экенсиз. Ооба, негизгиси эле ар бир сүрөтчү өзүнүн внутренний ичиндеги эмесин тартат да, жашоосун, видениясын тартат. Ошондуктан ушундай негизгиси эле природа, кыргызча кандай болот? Табият. Ошолорду аябай жакшы көрөм, ошон үчүн. Да бул аябай аз, негизги сүрөттөрүм аябай көп. Таралып кеткен, сатылып кеткен, подарокко берилген, болгон алып келдим сиздерге. Нурай айым, келиңиз сиздер үчүн сөзүбүз куру болбош үчүн келиңиз да ушул жактан бизге кыскача мастер-класс көрсөтүп кетсеңиз. Ортого чакыралы сизди, келиңиз. Бизге эмне дардап келдиңиз? Мына жакта бир сүрөт башталды. Күн батышын тартабыз. Күн батышын. Күн батышын. Негизи биздин убактыбыз аз болуп аткандыктан сиздер үчүн аябай батыраак даярдап келдим. Мынакей карандашты алып 5 линия сызып аласыздар, түз. Оңой кыйшак болсо эч нерсе болбойт. 5 линия, 5 линия. Аралыгы бирдей болсо деле болот, аз деле болсо да эч нерсе болбойт. Аябай деле значение бербей деле коеңуздар. Так. результаттар. Биз азырынча көрүүчүлөргө сыр кылып ката туралы, эмне тартып атканыбыздан кийин жыйынтыкты көрсөтөлү. Күн батышын элестетип турсун, кандай болот экен. Сиздер тарткычак, тартып коюңуздар уже. Биринчи. Ой, биз сизден калып калбайлы. Пока көп цветтен баштай берели анда. Кеспеш. Бираз астына тарталыңыз, мольбертиңиз түшкөнү калды. Астына бираз тарталыңыз өзүңүзгө. Мына жагыбыз биздики. Экинчи этап. Чоң кисточканы алабыз. Чоң кисточка менен бул акрил краска аябай бат кургайт. Ошондуктан бат-бат тартканга аракет кылабыз. Мынакей көп-көптөн эле алып, сыя көк болуп калабы кыргызча. Алдык. Түз направленияда боёбуз. Эң өйдөңкү. Эң өйдөңкү бөлүктү. Андан кийин кеспеш экөөбүздүкүн баалап, чечимибизди айтып коюңуздар, кимиздики жакшы тартып. Женская солидарность деген болушу керек. Эми ушул жерден женская солидарность жөн эле койсоңуздар жакшы болот да, кесиптеш. Меники окшошкон сыяктуу эле болуп атат. Аракет кылып атам, бирок болош. Аргас жакка тартканга аракет кылсаңыз, кисточканы мынтип. Ошондо кисточкадан мазок дейт, ошо мазок көп көрүнбөй жакшы болот да. Андан кийинки цвет розовый, сразу эле ошо кисточканы кичине жууп алып, лишний суусун алып салгыла, а то мешать этет мынтип. Бул нерсени кайра жуушубуз керек экен. Ооба, жаңы түзгө өткөндөн кийин лучше жууп, жаңы кызап. Ушундай эле направленияда боёйбуз, бат-баттан эле красканы көп-көптөн эле алып Экинчи коркпой эле. Анан ошо башка цветтер менен ушундай техникада боёй беребиз. Негизи бул сүрөттү тартууда атайын боектору барбы же? Ооба, красканын түрү көп, аябай көп. Бирок жок, аябай көп эмес азыр эле. Мен сиздерге бүгүн акрил краскасын алып келдим. Бул жумуштарым үчөө масло менен иштелген. Масло кыргызча май сүрөт, май боёгу болуп калабы, май боёгу менен. Анан кесиптешим бүгүн баштайбы же эртең баштайбы? Кесиптешиңер артыңардан эле келатат. Шашылбай деле койсок болот. Жакшы сүрөт чыкчудай болот. Эми ошол кисточканы жууп алып, суусун алып, переход деп аталат, градиент орусча айтканда. Эки цветти бири-бири менен кошуш керек. Кургап калар экти. Ошондо плавный закат болот. Меники кургап калыптыр, кайра розовый алып, көмү кошуп, плавный болгондой болсун да. Шо, андан кийин көрүүчүлөрүбүзгө да кайра кызык болуп атса керек, булар эмне тартып атышат. Өзгөчө меники кызык болот окшойт. Ооба. Неге? Аябай. Мындай өтө берилип эңкейип болуп тартып атам байкасаңар мындай. Сетке салып коеюн. Кийинки оранжевый кандай болуп калат кыргызча? Оранжевый кандай болуп калат? Кыргызча? Оранжевый. Орусчабы? Кыргызча. Кыргызчабы? Оранжевый. Сарыгыч болот, Сарыгыч. Сарыгыч. Балким кызгылт иши кылса оранжевый. Ошол. Кайра жуйбуз, Ошондой эле техникада ылдыйкы цветтерди боёй беребиз. Ошол түздөрдү эле алмаштырып, калганын сиздики жакшы болуп атат. Сизге жардам берейинби? Ай жүдөгөн кесиптешим, ай. Бирок жакшы болуп атат.
Могул жерден Калп болсо кичинекей ошентип жардам берип коелучу, койгон. жүрбөй тарткыл келип. Сиз мастер-класстарга барып жүрөсүздөр. Мен жок. Менин кесиптешим негизи сүрөт жагына кызыгат. Өзү дагы эфирден тышкарыда айтып тартпаучумун. калбадыбы, кичинекей кезимде акчага сүрөт тартчумун депчи. Бул кесиптеш негизи эле Алгачкы бизнесим болчу. Ооба. бардык жагынан таланттуу. Нурай айым, айтсаңыз, ошо сүрөттөрүңүздү сүрөт жадына келгенден бери канча сүрөт тарттыңыз? Так саны барбы? Так саны жок да, эми анын баарын санап көрбөптүрмүн. Ушул жака эфирге келип айтам десе жаттап коймокмун. Бирок көп, жүздөн ашык. Жүздөн ашат, конечно, 200-дөн да ашат. Негизгиси мен мурун өзүм үчүн тартсам, азыр ошол сүрөт тармагында иштеп, сабак берип баштагандан кийин азыр могул сары менен оранжевыйды аралаштырабыз. Ошол жака тармактарга аралашып жүргөн үчүн заказ көп түшөт. Сүрөттөргө. Бекисет алмаштырабыз. Анан в основном ошол заказдар менен кетип калат да. Көп жумуштарымчы. Эң кымбат сүрөтүңүздүн баасы канча сомдо түздү эле? Барбы бул тууралуу маалымат? Айтпай деле койсом болобу? Же айтыш керек? Айта бересиз, боло Айтып берет. койсоңуз жакшы болмок. 25 000 сом болгон. Бирок мен ал кезде интерьерная картина деп аталат ошол. Менин ученицаларым бар да, сабак берип иштейм деп атпаймынбы? Ошонун апасы келип үй салып атабыз, сизге картина заказ кылалы деп. Негизгиси оңой эле сүрөт болчу. Анан ошо 25 000 сом төлөп беришкен. Эмнен сүрөт эле? Сүрөт гүл, абстракционный гүл болуп калат ошондо. Прям опокшош эмес. Чындыгында баланттыр ошончо сомго баалашкан экен. Ооба. Негизи кол менен жасалган нерселер чынында кымбат турат, аны баарыбыз билебиз. Негизи өзүңүз жумушуңузду аябай жакшы көрөсүз, Ал тармакта уже иштеп атканыма 4 жыл болуп калды. Жакшы көрөм, аябай. 4 жылдан бери жакпаса кетмекмин. Колуңузду кичине байлаңыз, краска кетпей калат. Аябай жакшы көргөндүктөрдүн ошо иштеп жүрөм. Биздин студия Белаларт деп аталат, уккансыздар. Же уккан эмессиздерби? Бул жаатка элдин кызыгуусу кандай болуп атат? Көппү? Билген кишилер. Жакшы, ошол мен уже 4 жылдан бери иштеп атам го. Постоянный ученик, окуучуларым бар. Эми сары менен акты кошуп калабыз. Сиз болсо сүрөтүңүздү Сары менен акты. Сары менен жарымдан өтүп калды окшойт. Сиз кылатыңыз, аралашып кетти азыр. Жаңы салып берейин. Сүрөттү бүтөйүн деп калдык, бирок аягында силер ошол өзүңөрдүн фантазияңар менен закатка пальма кошуп койсо же горы кандай болот кыргызча? Тоолорду кошуп койсоңуздар болот. Анан обязательно күндү кызы горы кандай болот деп атсам, эмне кылалы кесип. Ошо айтып атпаймынбы мен, бизде негизгиси балдар, азыркы балдар кыргызча такыр эле сүйлөшпөйт да. Анан негизгиси эле сабакты постоянно орусча өткөндүктөн кыргызча көптөн бери сүйлөй электим. Кайсы өңдөрдү кошо аласыз? Ошондо сары менен акты кошуп аласыз. Сары менен акты кошуп Аралаштырабыз, Азыр пока ойлонсоңор болот, закатка эмне кошуп койсо болот. Мен тоолорду кошом го, тоолор жакшы көрөм. Сиздер да тоолор кошуңуз. Или можно что-то окшош эле другое. кошуп коет окшойбуз. Анда мен силерге көрсөтүп берейин, тоолор. Тоолорго макулсуз? Макул. Же гөлдү тартам деп чыкчу эле гөлдү кесиптешим. Гүлдү тартып койсок деле болот эле, негизи. Анда өрүктөрдү да тартып коелу, баткендерди зарын. Баткенди, өрүктөн өрүк зарлы баткенди тартып коелу. Мен ак свет менен негизи сары светти кошушум керек эле, бирок бул жакка көк кылы баары кошулуп кетти. Алды кисточкаңызды жакшылап тазалаш керек да. Боло берет макул. Негизи баардык нерсе пейилге жараша болот. Ачыгын айтканда. Алды бири-бирине кошконду унутпаңыз. Светтерди, кисточканы жууп. Улам сайын арасын бошуп кетиш Анткени керек. бул акриловый краска кичине бат кургайт да, анан кургап калгандан кийин кичине оорураак болуп калат. Кесиптеш сиз кошуп аттыңызбы араларын? Мен могул жактан 2 свет, 3 светти кошпой эле кете бериптирмин сиздердин. Эч нерсе болбойт, могу карандаштын изи көрүнүп атпайбы? Анда красканы давайте жакшы дагы алып, үстүнө наслоение кылабыз. Дагы бир сыра берип, ошондо могу карандаштын издери көрүнбөй калат да. Ошондо кайра розовыйга түшүп, могу кичине оранжевыйга чейин боеп, карандаштын изи көрүнбөгөндөй болупчу. Ошентип кетсе болот.
уже жакшы болот. Ошо акрилдин жакшы жери ошо бири-бирине кайталай берсе болот да үстүнөчү. Масло кичине башка. Негизи булардын кашымча кургашы дагы бир топ убакыт алат окшойт. Жок, акрил негизи бат кургайт. Башка краскаларга караганда акрил аябай бат кургайт. Анан жаңы баштап аткан адамга кичине оңойраак да. Күтпөйт, бат. Мастер-класстарга аябай оңой. Мастер-класска келип 2 саат жолу келгендерге 2 сааттын ичинде бүтүп кеткенге удобно да. канча жаштагы айымдар же мырзалар көрүп келишет бизге? Ар кандай. Подростоктор обычно бизге мастер-класска келбейт, обученияга келет. Сүрөт тартканды үйрөткүлө деп. Мастер-класска болсо ошо 20 жаштан өйдө келет, анан эжелер 40 жаш, 70 жаш кээ бирлер сертификат алып келишет, подарочный. Белек кылып. Анан арт свидание бизде аябай көп болот. Ушул тууралуу кененирээк айтат окшойсуз. Бир жолу биздин студияда, жок 2 жолу. Сүйгөн адамына эме кылышкан. Предложение как будет? Колун сурашкан. Аябай жакшы событие болгон биз үчүн. Биз деле өзүбүз билген эмеспиз, анан отуруп эле экөөбүз сүрөт тартып атып анан биргесе деле эмесин алып чыгып биз болсо сразу видеого тартып сонун болгон 2 жолу болгон. Дал ушул учурда кесиптешим өзүм сөзкөн кыздын колун кантип сурайм деп оригиналдуу жолун издеп жатты элем кесиптеш. Сиздерге идея азыр ага ою деле кеткен жок, бул жакта болот, оюн бардыгы үчүн. Мастер-класс өтүп аткан адам негизи сүрөт тартып аткан адамга кирип кетет ушундай да негизгиси. Ошон үчүн ойлойм, ошо мастер-класска келген себеби ошо адамдар. Мен барып турат окшойм сизге. Барып катышып мастер-класска өтүп Ал эми акыркы сүрөтүбүз. Орусча айтканда от реальности хотят немножко отвлечься, да? Ошон үчүн келишет. Ошо. Сиз деген азыр могул цветке өтүп, бул жака кичине өтүп мындай. Градиент, переход кыласыз. Мен ойлоп койдум. Сиздин переходторуңуз жакшы болду. Может, бестешникине караганда меники жакшыраак болду окшойт деп ойлоп койдум. Жакшы. Мындай. Кийинки өң могундан агыраак болот. Ошого Мындан агыраак болот. Ошол эле ошондо акты көбүрөөк аласыз эмеспи? Таза ак салып берейинчи. Анан столду кетип Сала турчу деле сиздин окуучуңуздай эле кирдетим окшойт бул жакта. Мен окуучуларымды кирдетпейт да кой. Мына. Негизи ушу эки кыз кошулганда. Сары, ак. Жакшы болду. Эми могул төзгө өтүп алып, кайра үйдө өтүп, бул жерден переход болот. Экөөнү аралаштырып бериз, коркпойт эми. Көйнөгүңүздү киргетип албасаңыз болду. Коркуп атам сиздин көйнөгүңүзгө. Акыркы өңгө келдик окшойт, э? Могул жерденчи мына цветти алып, кичине өтүп, градиент жаштык болду. Плавный акчы. Үстү жакшы болду. Абдан жакшы экен. Так. Эң ачык түз болот, ошондо сары менен акты кошосуз. Акты көбүрөөк кошот экенбиз, э? Эң аягы аябай сирек. Ак да кош керек экен. Жетпейт. Ак менен. Ак цвет ушундай. Бардык сүрөт тартып атканда ак цвет төгөнө берет постоянно. Бизге ак цвет жетпей көрдүңөрбү? Бул чебиги да чоңураак. Ооба. Сүрөт тартканда негизгиси эле ак цвет аябай. Биз азыр сүрөтүбүздү тарттык. Дарда канча бизде жарнамалык тыныгы бар экен, ошого барып келели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде болсо азыр сүрөт тартуу өтө бир кызуу жүрүп аткан учуру. Аны менин колдорум эле байкасаңыздар болот. Бул жакта эң эле балет мен го десем, бестештердин эле балет окшойт. Негизи эле. Биз болсо азыр акыркы мүнөткө келип калдык, э? Ак цвет, ак түздү алып, ошо тоголоктун жарымын тартып алабыз. Жарымын. Жарымын. Бул күн батышы да, анан обычно күн ушундай жарымына келип калганда ушул түздөр чыгат да, асмандачы. Мындай болуп. Анан ак красканы дагы үстүнө көбүрөөк беребиз, агыраак болгондой болуп.
көздөмөктөргө салдым ба краска. Житишканы мындай кармал. Мен ушу могу жери булганып кетемби деп коркуп атам. Колго эле кармап атат. Колго деле кармалсаңыз болот. Мен бардыгына кийимимди ойлоп атам. Аха. Эми ичин боеп, акты көбүрөөк. Меники эмне үчүн күнгө эмес? Бир баш кийим сыяктуу болуп калды. Азыр биз деген тоолорду кошкондо окшошуп калат. Сонун. Ак красканын үстүнө кошо беребиз. Красканы көбүрөөк кошуш керек экен. Ооба. Байкашым боюнча. Сонун. Бул мастер-класстарды байма-бай эле өткөрүп турасыз да? Ооба. Биздин студияда постоянно өтөбүз. А темаларды ким тандайт ошол мастер-класс? Темалар, конечно, биз деген страницага, Instagram баракчасын жүктөсөк, тема боюнча. Тема боюнча кызыккандар келет. Или же өздөрү жазып калат, биз ушундай мастер-класс өткүзгүбүз келип атат. Окуучулар саны көп болсо, ошол темада уюштурасыздар, э? Девичник, ар кандай праздниктерге. Мындай нерсе, менин билишимче, бир 5 жыл мурда жок болчу. Азыр эле аябай Өтө актуальный болуп атат окшойт, э? Азыр экран аркасында көрүп турган телегөрүүчүлөргө абдан кызыктуу болуш керек. Арген мырза эмне тарткан, э? Аргенден тарткан сүрөтү кандай болду экен деп эле кабагын бырыштырып туруп алып, түрүп тартып атат деп. Анда телегөрүүчүлөр сиздер ойлогондой кылып жакшы тартканга аракет кылып атам, болушунча. Бирок алдын ала айтып коеюн, мен сүрөтчү эмесмин. Бирок колдон келишинче аракет кылып атам. Мындай эки жакты көз. Балким элге менин тартканым кызык болуп атат, кесиптеш аябай актанып атпайсыз го. Так. Жакшы экен. Аябай салыштыргыч келет экенсиз. Жакшы экен, негизи сүрөт могу мен орто жериндеги эле кичине линиялар бузуп койгон сыяктуу болуп атат. Жалпысынан жакшы. Азыр болсо Мен сиздерге жылдыз колуңарды эметпеш үчүн жылдыз кычына кошуп берип койсом андай дейсиз. Өзүңүздөр деле кылсаңыздар болот, бирок бүгүн андай эме болбой атат. Колуңар кирдетпегендей болупчу. Кычына кошуп берип бар деген ушул окшойт. Ушундай техникада жылдыз жасасам кызык болуп атса керек, чын эле кесиптеш. Сиздин күнүңүз аябай жакшы болду. Ошо биз экөөбүз дагы ак кошот окшойбуз. Ошентет окшойм мен. Мен жеңилүүгө көнгөн киши эмесмин. Жеңилүүгө көнгөн киши эмесмин деп эфирибиз бүткөнгө чейин токтотуп калды. Жакшы. Кызыгы, адамдардын сүрөттөрүн тартасызбы? Ооба. Адамдардын, Алда заказ болот. Адамдардын сүрөтүн канчага тартасыз? Ошол жөнүндө сүйлөшө кетеличи. Мага негизи соц тармактардан көп көрүп калам, ушул таанымал ырчылардын сүрөттөрүн тарткандагы биздин кыргыз сүрөтчү балдардын. Ооба. Анан кызык болуп кетет. Мен өзүм тартсам кандай чыгат болдум экен деген сыяктуу. Өзүңүз тарттырсаңыз. Өзүм тарттырсам, мисалы мен тарткан канча болот деген сыяктуу да вопрос. Портрет деп аталат. Портрет ошол 2000 сомдон өйдү азыркы. 2000 сомго тартасыз. А бул размерине байланыштуу да. Ооба, 2000 сомдон өйдү. Байланыштуу болушу мүмкүнбү? Эми бир портретти 2 адам тартыш керек болсо кошо. Кесиптеш адамдын келбетин жасап койсо кандай? Ошондо мен кебетем беш. Бетинин түзүлүшү өзгөчө, бир аз кыйыныраак болот тарткан. Сиз меникине Адам бети толугураак болсо көрүп краска кетип калат. Туура айтып атасыз. Негизи эле ичине караган адамдарды тартыш кичине оңоюраак, бырыштарын кошуп, көп нерселерин кошуп. Жаштарды тартыш кыйыныраак. Жок, шылыңдаганга эмес, бул жерде мындай. Болду окшойт, э? Эми анда сиздерге айта кетейин, тоолор негизи эле ар кандай болот. Мен силерге кара салып өзүмө салбай койдум. Кесиптешимдин күнүн мактасаңыз аябай андай ичиңиз күйүп атабы? Жок, кооздоп анда. Мен мондай кылып тартып кетем. Эч нерсе болбойт, мондай көрөм. Негизгиси эле күн батышында биздин тоолор, эменин баары, чөптүн баары капкара болуп калат. Күн только асман сон болуп көрүнүп, ошон үчүн тоолорду кара цветинен боёйсуздар. Мен мондай кылып тартам. Азгестешим тартсынчы, анан мен жакшыраак кылып тартайын. Сиздер өзүңүздөргө башкача кылып кетсеңиздер болот. Көрсөтпөйсүзбү? Түшүнүктүү. Бисмилла. Кара красканы коркпой эле көп-көптөн ала бериңиздер. Үстүнө наслаевый этип, капкара болгондой болсун.
тоону тартканы келгенде үчөөбүз тең унчукпай калдык го. Мен суроо бергим келип кетти. Беребиз, кандай сурооңуз бар? Угуп атабыз сиздер. Жагып атабыз сиздерге процесс депчи. Бирок сиз унчукпагандарыңарга караганда аябай жагып атат окшойт. Биздин чындыгында ушул жакта окшойт. Биз бир-эки жолу барсак жакшы эле сүрөтчү болуп чыгасыздар. Аябай элди үмүттөнүп коюп, анан сүрөтүбүздү көрсөтүп. Бул өкөндө сүрөтчү чыкпайт калды сезерди калпы. Аха. Биздин дагы акыркы мүнөттөрү. Андан кийин токтоп салабыз, тилекке каршы убактыбыз дагы чектелүү. Ооба. Эстер, сиздики даярбы? Мен аягында көргөзөм, азыр эле алдын ала айтып коеюн. Көрсөтүңүз деген жокмун, даярбы деп сурадым. Даяр эле. Ар дайым даярбыз. Аха. Биз ар дайым даярбыз. Сон. Жардам кереги жокпу? Жок. Жакшы. Негизи мастер-класс өтүп атканда мен постоянно жардам берем, бирок сиздер өзүңүздөр эле аябай жакшы жетишип атасыздар. Жакшы. Ошо сиздерде скрытый таланттарыңыз бар окшойт, көбүңүздөрдө тең. Рахмат. Постоянно келип сүрөт тартып тургула. Биздин студиябызга Бизге безлимитный карточка берип коюңуз. Кечинде эле бара берели. өзүңүздөр тартып берсиздер да, красканы ачып. Негизи мен ойлоп койдум, бул нерсени баштап алсак даяр кызык болот болот деп. Даяр болсоңуз. Сиз эме кошуп койдуңузбу? Кар кошуп койдум. Бул жакта кичине краскам кошулуп кетип, ушул бузуп атат. Жок. Аны кичине тийбей туруп, баарыбыз сиздин сүрөтүңүз эң жакшы чыккан. Негизи ак краска кошулуп кеткен, ал аябай жакшы да, анткени күндөн кичине эме түшөт да, свет. Туура айтасыз. Ошол жерге меники да кошулуп кетти, наоборот жакшы көрдүм. Кайсы жака коштуңар айтып калыңыз. Сиздики деле турат го, мынакей кичине агарып. Ошо күндөн тийип аткан агарган эмелер да. Негизи менин кесиптешим сиз көздү көрүп эле бардыңыз копировать этип ойлоп да. Бирок дайын болду. Болсо болбосо дагы. Болсо 5, болбосо да 5. Болду, биз даярбыз. Ардактуу эле көрүүчүлөр. Келиңиз экраныбызга. Болбой эле сиздики баары сон болуп тур. Эме кол өнөрү өзү адамдыкка таандык болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө алдыңкылардан болот. Кесиптеш өзүңүздүн биринчи баштап көргөзбөйсүзбү? Келиңиз. Биринчи Нурайым айымдыкын көрөлүк. Нурайым айымдыкын көргөзгөндөн экөөбүздүн көргөзбөй эле коебуз туура болуп калабы деп ойлоп кетип атам. Меникин акыры эле көрсөтпөй эле койбойлу. Кыздын кырчачуу деп келсе эфирде. Мырзалар да аябай сыйлайм. Келиңиз көрсөтүңүз убакытты сонбостон. Мен кесиптеш ушундай моюн бербейт да. Ардактуу эле көрүүчүлөр, жакса дагы, жакпаса дагы, бирок колдон келишинче аракет кылдык. Урматтуу операторлор, жакыныраак тартып койсоңуздар болот. Буну эми түшүнүңүздөр го деп, мен тоом, менин күнүм, мени жана ошондой эле асманым, көк асманым жакты болуш керек деген ойдон. Жылдыздар менен өзгөчө. Бирок экранда сонун көрүнөт экен негедир. Жашоодо да сонун көрүнүп атат. Жашоодо да сонун көрүнөт. Критичный окшойт. Рахмат. Чоң рахмат. Андан кийинки кесиптеш келиңиз. Сүрөтүм болсо, бул сүрөт. Мынакей. Колубуздан келишинче аракет кылдык, убакыттын тардыгына байланыштуу бир аз Сиздики бир тооңуз чоңураак. Атайын негизи эле атайын тоолордо зоолор болду сизде, сон болду. Жакшы. Сон болуптур кесиптеш. Андан кийинкиси. Негизи чындыгында кандай болуш керек эле деп турсаңыз, чыныгы сүрөттү азыр көрсөтөбүз. Келиңиз. Тадам. Болбосо ошондой эле сиздердики деле окшош. Сиздики могу ортосундагы баарыбыз переход. көрсөтөлүчү. Биздин режиссерибиз балык көрсөтчү. Мынакей жакшы болуптур. Режиссер сөздөрдү меникин жактырды окшойт. Рахмат, меникин жактырды. Сон. Ушундай эле кылып болду, ушундай карат, Чоң рахмат, таңертең келип биздин дагы бир катылып жаткан талантыбызды ачып, мага аябай жакты кесиптеш, сизгечи. Мага сөздөрдү жакты. Сон, сизге чоң рахмат, иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Негизи бул тараптагы өзүнчө кесиптешим айткандай актуалдуу болуп атат. Чындыгында ушундай каалоочулар көбөйсүн дейбиз, ушундай творчествону. Кол өнөрчүлүгүңүз мындан дагы өрчүп, мындан да бийиктерди багындыра бериңиз сөзсүз түрдө. Каршылык билдирелим. Сизге чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Чакырып койгоңуздарга. Эскерте кетсек, биз менен болгон художник, сүрөтчү, гример, өзгөчө сүрөтчү ушундай табиятты кагаз бетине түшүргөн Нурайым болду. Сизге чоң рахмат, иштериңизге ийгилик. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, экраныбызга жакыныраак келиңиздер.
бизде алдыда Айсалкын айым менен таңкы көнүгүүлөрдү жасайсың, бизден эч кайда астамай жок.